Мен чечкиндүү болуп чоңойгум келет. Мага ал эмнеге тоскоолдук болот? Чечкиндүү болууңа эмне тоскоолдук болот, Мен чечкиндүү болуп чоңойгум келет, канткенде чечкиндүү болом. Негизи бул бала үчүн жашына салыштырмалуу аябай жакшы, бир аябай маанилүү суроо болуптур. Чоң рахмат сурооңузга. Бала канткенде чечкиндүү болуп чоңоет. Негизи көп нерсе кичинекей кезинен башталат да, баягы элементардуу түрдө магазинге балаларды алып киргенибизде, эгер алар оюнчук тандап аткан болсо, жок, муну алба, муну ал деп баягы эртең менен бакчага жөнөп атканда, жок, бул кийимиңди кийбе, муну кийесиң, мен айтканды кийесиң, жок, бул курткаңды эмес, тигил курткаңды кийесиң. Ушул сыяктуу мындай кичинекей нерселерден башталат да, баланын чечимин эгер ата эне сыйлабаса, анда бала бара менин чечимим маанисиз экен, менин чечим туура эмес чыгарат экенмин, мен чыгарган чечимдер туура эмес экен, демек менин чечим чыгарганымдын кереги деле жок экен, менин чыгарган чечимдин орду жок экен деген балада автоматтык түрдө ушундай бир түшүнүк пайда болот да. Ошондуктан бара бала уже өзү чечкинсиз болот дагы, чечкиндүү боло албайт, башка бирөөлөрдүн чечимине баш ийип жашап калат да. Ошондуктан мен бул жерде ата энелерге кайрылмакмын. Урматтуу ата энелер, сөзсүз түрдө кичинекейден баштап баланын чыгарган чечимин сыйласак, балдардан сурасак, балдардын оюн сурасак, мисалы мен мындай деп ойлойм, сен бул нерсеге кандай көз караштасың, сен кантип ойлойсуң деп, мисалы оюнчугу сынып калган болсо, эми эмне кылышыбыз керек, кантип ойлойсуң? Баягы дароо баланы ал жерде күнөөлөп, сен сындырдың, же анттиң, аккуратный болбодуң, антпедиң, мынтпедиң эмес, сынып калыптыр, эми кантип ойлойсуң, эмне кылышыбыз керек деген суроо бергенде балада автоматтык түрдө чечим чыгаруу, анан кийин ошол проблеманы чечүү жолдорун сунуштап баштайт дагы. Ошол учурда баягы бала өзүн өзү чечкиндүү болууга, маселелерди чечүүгө баягы шыктандырып баштайт да. Антпедиң, мынтпедиң, эми башкасына оюнчук алып бербейм, ушинтип алып берсем эле сындыра бересиң деген сыяктуу комментарийлерди айта турган болсок, анда биз баланы сөзсүз түрдө сындырып алабыз да. Ошондуктан сөзсүз түрдө именно чечкиндүүнү ала турган болсок, баланы кичинекей кезинен чыгарган чечимдерине кылдатык мамиле жасап, чыгарган чечимдерин сыйлап, урматтап, жана ошол чечимдерине макул болуу да. Мындайча айтканда, эгер бала туура эмес чечим чыгарып аткан болсо дагы макул болуу. Ал нерсени бала өзү сезип, өзү көрсүн да, туура эмес чыгаргандыгын. Андан кийинкисинде баягы кээ бир учурда жок, зыян келтире алат деген баягы аяоо сезим болушу мүмкүн, бирок бул аяоо сезим балага зыян келтирип калат да. Ошондуктан кандай чечим чыгарбасын, ал чечимин колдоо, балага колдоо көрсөтүү жана ошол чечимин сыйлоо. Анан ошондо гана бала кичинекей кезинен өзүнө өзү чечим чыгарып, чечкиндүү болуп, жана баягы проблемаларды чечүү жөндөмүн дагы жакшы өздөштүрүп баштайт.